Индиялык Нираянен Кришнен 12 жыл ичинде $1,5 миллион сел саяктарга тамак берди. Ал учурда 34 жашта. Ал эми бир топ жыл мурда Кадыр Барктуу ресторанда ашпозчу болуп иштеп, Швейцариянын 5 жылдыздуу мейманканасына жумушка орношкону жаткан. Бирок бир күнү ал көчөдө кары адам ачкачылыктан акыр-чикир жегенин көрүп, бай адамдар үчүн кымбат тамактарды даярдабастан, муктаж болгондорду тойгузууну чечет. Ошондон бери тургун күн сайын таңкы 4-тө туруп, көчө кыдырып сел саяктарга тамак таратып келет. I cut their hair, I give them a shave. Австралиянын Квинсленд штатында Робинсон R-22 Weta тик учагы уй менен кагылышкандан кийин талкаланган. 35 жаштагы фермер тик учагы менен өзүнүн уйларын айланып учуп жүргөн. Фермер жапыз учкандыктан шасси уйдун мүйүзүн аппарат тең салмагын жоготуп, жерге кулап өрттөнүп кеткен. Бактыга карай учкуч жабыркаган жок, уйу дагы аман калды. Новосибирскийде чоңдор үчүн алгачкы бала бакча ачылды. Анын негиздөөчүсү программист Евгений Пятковский түшүндүргөндөй, мекеме адамдарды бактылуу балалыкка кайтаруу максатын көздөйт. Чоңдор бөбөктөрдө эле тамактанып, ботко жеп сүт ичишет. Мындан тышкары пластилин менен ийримдер, ыр-ырдоо жана башка сабактар өтүлөт. Баасы айына 3000 рубль. Ага аялдар 30 жашка чейин, эркектер 40 жашка чейин кабыл алынат. Бактылуу болууга эч качан кеч эмес. Муну далилдеген кытайлык сүйүшкөндөр болду. 114 жашка чыккан байбиче 71 жаштагы абышкага турмушка чыкты. Баш кошуу аземи Кашкар аймагындагы Бачу уездинде өттү. Белгилеп кетсек, кары күйөө бала сүйүктүүсүн турмушка чыгууга 1 жыл көндүрүүгө аракет кылган. Абышканын айтымында баарынан дагы ага байбичесин жасаган тамактары жана жөн гана адамгерчилиги жагат. Талас облусунун тургуну салмагы 1,5 килограммга жете турган алмурут өстүрүүдө. Кара Суу айылынын жашоочусу Жолдошбек Рыскулбеков мындан 4 жыл мурда алмуруттун жаңы сортунун көчөттөрүн тиккен. Быйыл алар алгачкы түшүмүн берүүдө. Ар бир алмуруттун салмагы 1,5 килограммдан ашкандыктан алар бышаары менен үзүп алуу сунушталат дейт багбан. Улан Мамашеров, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.